Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирге чыгуубузду улантмакчыбыз. Бүгүн мына бийлик сот аркылуу өлкөдөгү жалгыз оппозициялык телеканал Сентябрды жабуу тууралуу сот өкүмүн чыгартты. Миңдеген журналист бар. Дагы басабы белгилеп айтып кетүү үчүн нерсе, мамлекеттик болгон ресурс колунда турган бийлик чакан коллективдүү ачылганына 1 жыл боло элек. 1 жыл болгон оппозициялык жалгыз каналды жабуу тууралуу чечим кабыл алдырды. Буга ыйлайбызбы же күлөбүзбү ал башка нерсе. Ал эми азыр студияда генерал-лейтенант убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Дүйшөбаев мырза. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Бүгүнкү мына сентябрды жабуунун негизги максаты эмне болду? Мен ачыгын айтайын, бул сентябрь каналынын жабылышы мен үчүн күтүүсүз жаңылык болгон жок. Анткени биз көптөн бери айтып келатабыз, азыркы бүгүнкү күндө ажыдаарлык система Кыргызстанда орноду деп. Сентябрь каналынын жабылышы ошонун мисалы катары, далили катары акыркы точкасы болду. Ачыгын айтып койгола, мына бүгүнкү күн эмне үчүн ажыдаарлык система деп атабыз? Бүгүнкү күндө бийликти башкарып аткан ким? Президент кайсы партиядан, спикер кайсы партиядан, премьер-министр кайсы партиядан, күч органдарынын жетекчилери кайсы партиядан, майлуу сүттүү органдардын жетекчилери кайсы партиядан, баардыгы бир партиядан. Ошондуктан саясий талаада бир партиянын үстөмдүгү орноп, саясий талаада ажыдаарлык система орногон. Экономиканы алалы. Майлуу сүттүү стратегиялык киреш алып келген тармактарда кимден өкүл отурат? Бир партиянын отурат. Бир партиянын өкүлү отурат. Ошондуктан экономикалык өңүттө дагы ажыдаарлык система эчак орногон. Анан кийин жалгыз калган бул информациялык талаа, информациялык өңүт. Мына бүгүнкү күндө дагы көп массалык маалымат каражаттары бир партиянын ырын-ырдап атканы эч кандай жашыруун эмес. Жападан жалгыз болгон же жалгыздардын бири болгон Сентябрь каналынын жабылышы бул дагы информациялык талаанын толугу менен бир партиянын кызыкчылыгына иштей турганынын далили болду. Ошондуктан бүгүнкү күндө ажыдаарлык система толугу менен орноп бүттү. Ошол система эми бүгүнкү күндө мына 1,5 ай 2 айдын ичинде боло турган шайлоого карата ишин баштады. Ошонун тыядагы эмне менен бүтөт, мына бүгүнкү күндө жазалган окуядан айтып койсок болот. Ал партия бүгүн жеңем, биз менен макул болбогонуңар билгениңерди кылгыла, эмне кылсам ошо кылам деп атат. Ошонун далили. Легенда да болобу, жомокто болобу, ажыдардын башына акыры бирөө башын алат эмеспи? Ал деле алыс эместир? Албетте, биз кыргыз элибиз намыскөй, калыска ытыкка дайым умтулган, өзүнүн айтканын туура дегенин бербеген элбиз. Аны болсо биздин жакынкы эле арада болгон тарыхыбыз күбө. Ошол мезгилде биздин элибиздин эң баалаган баалуулуктардын бири бул сөз эркиндиги. Буттан жыгылсаң турасың, сөздөн жыгылсаң турбайсың. Элчи менен акынга өлүм жок деген. Бул эмнени билгизет? Ачык айткан кишини дайым сыйлаш керек. Эң негизгиси калыс, акыйкат бетке айтсын. Өзүңдүн оппоненттериңен келген адамдарды, элчилерди дайым сыйлап, аларга эч кандай кысым көргөзбөш керек. А бүгүн кандай болуп калды? Ачыгын айтсаң, туура айтсаң, ал жакпайт. Бир гана кошомат айтыш керек, ийилиш керек, жүгүнүш керек, унчукпай айтканын жазаш керек. Ошол гана багытта жүргөн адамдын баары кызматка да барып атат, байлыкка да барып атат, баардыгын алып атат. Ал эми алардын оппоненттери болгон туура сөздү айткандардын баары мына кыйрап талкалануунун астында болуп атат. Ошого барып калды деп койсок болот. Бирок бул системаны, бул багытты биз 2 жолу көрдүк. Тилекке каршы мына 3-чү жол басып атабыз деп канча жол айтып атабыз. Бул күн бүтөт. Ашып кетсе 1,5 ай 2 ай калды. Ошондуктан элибиз намысын колуна алып, ушу кыйынчылыктарга моюн бербей, болгонун болгондой айтып, өз сөзүн, өз позициясын айта турган мезгил келди. Жеңиш эл талапта болорун, калыстык тарапта болорун, акыйкаттык тарапта болорун эч кандай күмөн жок. ишенишибиз керек. Оппозициялык каналдын шайлоо астындагы жабылуусу дагы бул бийликтин араң жан талапкерин эптеп өткөзүп алуунун аракети эмеспи?
Алдагы аракет бар. Ошондуктан мына акыркы жылдары жана орнотулуп аткан ажыдаарлык система, бүгүнкү күндө жасалып аткан кадамдардын баардыгы ошол эки системаны мындан арыда сактап калуунун жандалбастыгы. Бул ачык айкын билинип турат. Бирок дагы бир айталы, мындай аракеттер эмне менен бүткөнүн биз көргөнбүз, жакын арада дагы бир жолу күбө болобуз. Мына кыргыз коомчулугунда интеллигенция саналган мугалимдер, врачтар, аскер адамдары шайлоо астында мурдагы режимдерде дагы баягы административдик ресурстун эле куралы болуп келген чындыкта. Анан бүгүнкүдөй мына сөз эркиндиги кордолуп, басымга учурап турган учурда ошол баягы интеллигенция өкүлдөрү, мугалимдер, врачтар, аскер адамдары баягы ойгонуп, шайлоодо өзүнүн буга бир каршылык протесттик маанайын билгизүүгө убакыт келди го, Албетте, эми айтылган жакшы сөз бар. Бул интеллигенция деген, бул коомдун, элдин абийири деген. Бирок негедир ошо абийирибиздин үнү акыркы мезгилде көп чыкпай аткандай сезилет да. Ошондуктан ойгоно турган мезгил келди. Эгерде интеллигенция өзү элибиздин аты затын көтөргөн элдери сунчукпой отурса, анда албетте келечегибиз күмөн, балдарыбыз тескери жакка кетип калары ал тууралуу иш. Ошондуктан интеллигенция сөзүн айтыш керек. Айтканда да калыс акыйкат айтыш керек. Шайлоодо айтыш керек го. Шайлоодо болобу, шайлоого чейин болобу, күнүмдүк оокат болобу, ал обязательно эле бир нерсени күтүп туруш эмес. Күнүгө айтыш керек. Чыңгыз Айтматов атабыздын айткан сөзү бар го, адамдын эң кыйын иши бул күнүгө адам болуп калуу деп. Ал эми жанагы бюджеттиктер жөнүндө айтып кетпедиңби? Албетте, бюджетниктердин баарына каттуу кызым көргөзүлүп атат. Чиновниктерге да баардыгына да жумуштан кетесиң, балаңды кетиребиз, кудаңды кетиребиз, минтебиз, тигинтебиз деп мураке керек болгон результатты бербесең, момдай кылабыз да ачык айтып эле коркутуп басым жасоого өттү. Эми анын баардыгын бир жагынан чыдаш керек, экинчи жагынан намысты ойготуш керек да. Сен биз кыргыз болсок, намыстуу эл болсок, анан кийин зомбулукка салып эле Кокон хандыгынын эле системасын башка көзгө чапкылап киргизе берсе, биз эми Кокон хандыгына баш ие турган биз кимбиз? Биз кыргызбыз, биз той элибиз, биз намыстуу элбиз, биркүт арстандардын тукумдарыбыз деп айта турган мезгил жетти. Керек болсо. Анан ошол эле мезгилде бир жана айтып коеюн, жана укук коргоо, жана аскер кызматкерлерин айтып атпайсыңбы? Мына биздин башыбыздан бир эмес эки жолу өттү. Ошол эле жигиттер эртең бул бийлик оодарылып түшкөндө ошолордун баары айтат, муну биз жасаган жокпуз, биз айласы жоктон буйрукту аткардык деп. Бирок буйрукту кылмыштуу берилген буйрукту аткарган бул да кылмышты жасагандыкка барат. Ошондуктан кылмыштуу бийликти колдогон, ошону айткан жазаган адам да кылмышкер. Ошондуктан биз элибизге дагы, жаш жигиттерибизге дагы, кыздарыбызга да айтышыбыз керек. Абийирдин астында таза болугула, элдин астында таза болугула, келечегиңерди ойлогула, күнүмдүк оокатка сатылбагыла. Анткени силер биздин келечегибизсиңер. Эртең элди, мамлекетти жакшы жакка алып бара турган силерсиңер. Бүгүн абийириңерди сатсаңар, байлыкка, бийликке алдансаңар, анда силердин келечегиңер жок. Эгер силердин келечегиңер жок болсо, анда биздин коомдун да, элдин да келечеги жок болот. Ошондуктан улуттук кызыкчылыкты, элдин кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын баардыгынан өйдө койгула. Кээ бир ажыдаарларга алданбагыла дагы, аларга кул болбогула деш керек. Мына 7 жыл мурунку окуялар эске түшүп жатат да, баягы революция болгондон кийин кыргыз кайра жаралды деп ушундай бир чоң бир үмүт пайда болду эле да. Анан 7-апрелдин 7 жылдыгы өтө мындай жаман аяктап бараткандай сезилет да. Мен аны менен толук макулмун. Анткени мына 7 жылдын ичинде эмне болду деп көп адамдар суроо берет. Ага мисалы жакында эле президент Атамбаев өзү да жооп бербеди бир жагынан. Биз 7 жылда бир да завод, фабрика сала алган жокпуз деп. Значит, бул болсо биз өзүбүздүн миграцияда жүргөн, кыйналып жүргөн жаштарыбызга жумуш ордун жасап бере алган жокпуз. Элдин жашоо турмушун көтөрө алган жокпуз. Экономикасы оңдоп бир жакшы жакка багыттай алган жокпуз. Анан эртең элдин астында эмне деп актанат? Тарыхтын астында эмне деп актанат? Ошол жөнүндө ойлошу керек. Ошондуктан элдин астында, тарыхтын астында бир жакшы ат менен калам дей турган болсо, тарыхтан кара тамга менен жазылбай калам дей турган болсо, дагы кеч эмес. Элдин астына чыгып, туура сөзүн айтып, калыс, ачык, мыйзамдуу шайлоону өткөргөнгө барышы керек. Күчкө салып, өзүнүн кандидаттарын, өзүнүн талапкерлерин коюп,
ошондон ары эле мындан ары дагы ошол системаны сактап калам дей турган болсо, үчүнчү жолу кайгылуу окуялар астыбызда турат. Сентябрдын абалына кайрылып келсек, бийликтин чакан коллективде, биздин коллективди билесиз, ачылганына 1 жыл болгон жаңы каналдын мынчалык коркуусунун себеби эмне? Анткени коомдо ушундай ал-акыбалды жаратып койду. Анткени мына канча убакыттан бери журналисттерди куугунтуктап атат, саясатчыларды куугунтуктап атат, коомдук ишмерлерди куугунтуктап атат, өзүнө макул болгондордун баарын айтканда жок кылып атат. Мына мен айтам, ушу адам өзүнүн психологиясы кандай. Жакшы түш көрсөң, ага кубанасың да тез эле унутуп коесуң. Жаман түш көрсөң, унутпайсың аны, улам эсиңе келе берет да негедир. Ошону муну карап көрсөңөр, бул жаман көргөн түш болуп атат бүгүнкүдөй. Мына убагында ошол эле Сырга Кабдылдаевдин буту колу сынып, башка журналисттер чет мамлекеттерден башпаанек издеп качты эле. Паулюкту болсо мына уруп согуп атып, этаждан ыргытып ийди эле. Мына бүгүн ошол күндөр кайталанып атат десем болот да. Анткени мына бүгүнкү күндө журналисттерди камап атат, соттоп атат, үй мүлкүн тартып алып атат, кесип атат. Саясий оппоненттердин баарын камап, канча жылга соттоп атат. Ошонун баардыгы далилсиз күчкө салып, зомбулук, зордук менен, наадандык менен жасап атат да. Эми ошол экинин баары болуп аткандан кийин буга эмнеде баа берсе болот? Ошондуктан силердин кичинекей коллектив болсоңор дагы, силер чоң коллектив болсоңор дагы, бул ажыдаарга жакпаган иш жасап аткандан кийин бул саясий өңүттү, информациялык өңүттү баардыгын тып-тыйпыл жок кылып туруп, өзү каалагандай системаны орнотконго жасап аткан аракет. Ошол аракеттин баарын мына бүгүнкү күндө жаза бүттү деп койсок болот. Эми келе турган чоң саясий иште каалагандай жыйынтык чыгарып, өзүм мындан ары дагы система менен кете берем дегендин белгиси. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Сентябрь телеканалында түз эфирди улантмакчыбыз. Бүгүн 1-май райондук сотунда Сентябрь телеканалынын жабуу тууралуу чечим кабыл алынды. 1 жыл бою биз сиздерге башкалар айтпаган чындыкты жеткирүүгө аракет кылдык. Биз кандай иштедик, аны өзүңүздөр баалайт чыгарсыздар. Азыр болсо түз эфирди улантмакчыбыз. Бир аздан кийин кайрадан кошулабыз.